Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда жаңы окуу жылына даярдык жана педагогдордун август конференциясы боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевнанын брифингин баштайбыз. Анда эмесе Надира Сынташевна, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу педагогдор, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу окуучулар. Кыргызстандагы мектептерде окуу процесси 2020-2021 окуу жылынын биринчи чейрегинде дистанттык формада уюштурулат. Биринчи класстарда гана салттуу форматта, бирок санитардык гигиеналык талаптарды сактоо менен жана атайын иштелип чыккан нускамалардын негизинде окуу процесси уюштурулат. Билим берүү тармагындагы кызматкерлерге, педагогдорго, окуучуларга, ата-энелерге ар тараптуу көмөк көрсөтүү максатында атайын сунуштамалар жана нускамалар иштелип чыкты. Министрликтин адистери, эксперттер, областтардын, райондордун, шаарлардын жетекчилиги менен мектеп администрациялары жана педагогдор менен системалуу түрдө онлайн жыйындарды өткөрүшүп, COVID-19 пандемия шартында дистанттык формада окутууну ишке ашырууда колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн эксперттик кеңеш тарабынан иштелип чыккан сунуш жана кеңештер менен тааныштыруу иштерин жүргүзүүдө. Эксперттик кеңеш 5 багытта иш алып барды. Биринчи топ тарабынан дистанттык окутуу мезгилинде ата-энелерге методикалык, психологиялык жардам көрсөтүү боюнча атайын нускама иштелип чыкты. Нускама кыргыз жана орус тилдеринде бардык региондорго жөнөтүлдү. Министрликтин сайтына жайгаштырылды. Ошондой эле Кут билим гезитине да басылып чыгарылат. Жаңы окуу жылында ата-энелерге колдоо көрсөтүү максатында ар бир мектепте ыкчам кызматтар уюштурулат. Экинчи топ тарабынан башталгыч класстарды, тактап айтканда, биринчи класстын окуучуларын салттуу түрдө окутуунун алгоритми жана экинчи 11 класстардын окуучуларын дистанттык формада окутуу боюнча нускамалар иштелип чыкты. Бул нускамалар да кыргыз, орус тилдеринде бардык региондорго жөнөтүлдү. Министрликтин сайтына да жайгаштырылды. Үчүнчү топ тарабынан мектеп мугалимдерине дистанттык формада окутуунун негиздери, аны туура уюштуруунун жолдору боюнча материалдар иштелип чыкты. Иштелип чыккан материалдардын негизинде Санарип мугалим аттуу бир айлык жарыяланып, бардык билим берүү кызматкерлери үчүн окуулар 2020 жылдын 5 августунан 25 августуна чейин жүргүзүлүүдө. Бирок бул окуулар бир айлык менен гана аяктап калбайт. Биз жыл бою, биринчи чейрек бою дагы, андан кийин дагы дайыма ошо методикалык колдоо көрсөтүүнү уланта бермекчибиз. Төртүнчү топ тарабынан онлайн окутуу, электрондук каражаттарды жана интернет ресурстарын туура колдонуу жөнүндө мектеп окуучуларына, педагогдорго атайын материалдар иштелип чыкты. Бул материалдарда дистанттык формада өтүлүүчү окуу процессинде колдонулуучу ресурстар ар бир класс жана предметтер боюнча аныкталып берилди. Бул акысыз колдонуучу ресурстар жана ар бир предмет боюнча керектүү материалдар, көнүгүүлөр, тапшырмалар, маселелер, мисалдар, баалоочу атайын куралдар жайгаштырылган абдан жакшы ушул электрондук ресурстар. 5 топ тарабынан онлайн мектеп жөнүндө керектүү маалыматтарды камтыган материалдар иштелип чыгып, дистанттык формада билим алуу боюнча окуучуларга өзүнчө атайын сунуштама даярдалды. Жана бардык региондорго жөнөтүлдү, министрликтин сайтына да жүктөлдү. Бул окуучуларга сунуштама атайын ушул ар бир окуучу кайсы кадамдарды шилтеп, өзүнө бир жакшы алгоритмди түзүп, дистанттык форматта ийгиликтүү окуй алышына жардам берүүчү материал. Билим берүү жана илим министрлиги облустук билим берүү борборлорунун, райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн усулчуларына календардык тематикалык пландарды түзүү боюнча вебинар өткөрдү. Бул бир эле вебинар менен токтолуп калбайбыз. Биз ар бир регионго өзүнчө дагы чыгып, ошол ар бир райондун усулчулары, мектептин директорлору, директордун орун басарлары, педагогдору үчүн дагы ушундай вебинарларды туруктуу өткөрүп турабыз. Вебинарда бекитилген видео темаларга негиздеп, ар бир предмет боюнча календардык тематикалык пландарды түзүү, аралыктан окутуунун оптималдуу усулдарын мектептерде уюштуруу боюнча сунуштар, түшүндүрмөлөр берилди.
Ошондой эле сабактардын жадыбалын түзүүдө телесабактарды эске алуу тууралуу сунуштар айтылды. Усулчулар аралыктан билим берүүгө байланыштуу суроолоруна министрликтин тиешелүү адистеринен жооп ала алышты. Белгилей кетсек, Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жарыяланган санарип мугалим 1 айлыгынын алкагында мектепке даярдоо, мектепке чейинки жана мектепте билим берүү багыттары боюнча түрдүү иш-чаралар үзгүлтүксүз уюштурулмакчы. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги өлкөдө түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим берүү кызматкерлеринин санариптик билим берүү өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы баскычы аттуу август кеңешмеси онлайн түрүндө өткөрүлөөрүн билдирет. Азыркы учурда райондук август педагогикалык кеңешмелери өткөрүлүп жатат. Облустук август кеңешмелери 2020 жылдын 24 августунан 27 августуна чейин онлайн түрүндө өткөрүлүшү пландалды. Ал эми жыйынтыктоочу республикалык август кеңешмеси 2020 жылдын 28 августунда онлайн форматта өткөрүлөт. 2020 жылдын 1 сентябрына менчигинин түрүнө карабастан республиканын бардык билим берүү уюмдарында 1 класстар үчүн билим күнүн салттуу түрдө икемдүү графикке ылайык өткөрүүгө даярдык жүрүп жатат. Массалык иш-чараларды өткөрүү азырынча болбойт. Ошондуктан баягы биз көнүп калган салтанаттуу линейка эмес, ал эми икемдүү график боюнча ар бир 1 класстын окуучулары ата-энелер менен биргеликте санитардык гигиеналык талаптарды сактап, келип мугалим менен, мектеп менен таанышып, анан ар бир класста сүйүктүү Кыргызстаным аттуу 1 сабак өткөрүлөт. Мектеп менен таанышуу албетте жүргүзүлөт жана бир гана кабинет менен таанышпастан бүт ошо мектептин короосу боюнча экскурсия жүргүзүлөт. 2020 жылдын 1 сентябрында менчигинин түрүнө карабастан республиканын бардык билим берүү уюмдарында 2 класстан 11 класстарга чейин алар үчүн билим күнү дистанттык форматта өткөрүлөт. Өткөрүлгөн эми бир аз маалымат жогорку окуу жайлары боюнча. Өткөрүлгөн 4 турдун жыйынтыгы боюнча гранттык окутууга 5012 абитуриент, акы төлөө менен келишим боюнча 18087 абитуриент кабыл алынды. Жаңы окуу жылына даярдануу жана эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен коронавирус инфекциясынын жайылышынын тобокелдиктерин минималдаштыруу максатында министрлик тарабынан 2020-21 окуу жылында Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик окуу жайларында окуу процессин уюштуруу жөнүндө буйрук чыгарылган. Ага ылайык окуу процессин онлайн режиминде жүргүзүү чечими кабыл алынган. Министрликтин аталган буйругун аткаруу үчүн консультативдик кеңеш түзүлгөн, анын максаты болуп төмөнкүлөр саналат. Профессордук окутуучулук курамга ишмердүүлүктү алыстан режиминде уюштурууда, окуу сабактарын дистанттык форматта уюштурууда усулдук жактан колдоо көрсөтүү, ошондой эле окутуучуларды өздүк окутуучу видео материалдарды, лекцияларды, практикалык сабактарды жана башка материалдарды түзүүгө шыктандыруу, окутуучулар үчүн аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштуруу, профессордук окутуучулук курам үчүн окутуучу вебинарларды уюштуруу, аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу процессине күн сайын мониторинг жүргүзүү жана көзөмөлдөө, консультативдик кеңеш тарабынан профессордук окутуучулук курам жана административдик башкаруучулук персонал үчүн 17, 18, 19 августтарда окутуучу онлайн семинарлар өткөрүлдү. Азыркы учурда 20 августтан тартып 28 августка чейин электрондук платформалар менен иштөө көндүмдөрү боюнча атайын вебинарлар өткөрүлүүдө. Мындан тышкары алдыңкы жогорку окуу жайлардын колдоосу менен окуу жайлардын бардык тибинин борбордукта, аймактыкта, мамлекеттикте, ошондой эле жеке окуу жайларда профессордук окутуучулук курамын камтуу менен вебинарлар уюштурулуп жана өткөрүлүүдө. Окутуу программасы окутуучулардын санариптик сабаттуулугун жогорулатууга, аралыктан билим берүүдө ар кандай интерактивдүү технологияларды колдонуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Консультативдик кеңеш тарабынан ошондой эле кыргыз жана орус тилдеринде 3 методикалык сунуш иштелип чыкты.
окуу жайлардын администрациялары үчүн онлайн режиминде онлайн окутууну ишке ашыруу үчүн уюштуруучулук маселелерди чечүү боюнча методикалык сунуштар укуктук маселелерге, финансылык аспекттерге, санитардык гигиеналык ченемдерге кечирим сурайм, санариптик инфраструктураны камсыздоого, ачык ресурстарды түзүүгө, ресурстардын жеткиликтүүлүгүнө, санариптик жана билим берүү технологияларын колдонуу боюнча көндүмдөрүн жогорулатууга тиешелүү. Онлайн окутуунун базалык билимдерин жана методологиясын чыңдоо, онлайн курстарды жана тапшырмаларды иштеп чыгуу көндүмдөрүн өнүктүрүү, студенттер менен натыйжалуу иштөөнү уюштуруу, санариптик технологияларды колдонуу үчүн дисциплиналардын, адистиктердин спецификасын эске алуу менен оптималдуу окутуучу платформаны тандоо, аралыктан окутууда интерактивдүү технологияларды колдонуу, окутуучулук составка жана бардык кызматкерлердин дараметин жогорулатуу боюнча методикалык сунуштар иштелип чыкты. Студенттер үчүн онлайн окутуудагы пайдалуу практикалык курал катары студенттерди онлайн режиминде окуу процессинде даярдоо жана багыт берүү боюнча методикалык сунуштар да иштелип чыкты. Студенттерге жөнөкөй жана жеткиликтүү тилде аралыктан билим берүү жөнүндө түшүнүк берилет, окутуучу платформаларды колдонуу боюнча өз алдынча иштерди даярдоо жана билим берүү уюмунун ар кандай ресурстарын колдонуу боюнча практикалык нускамалар да иштелип чыгып жеткирилүүдө. Аталган методикалык сунуштар бардык жогорку окуу жайларга жиберилип, министрликтин жана жогорку окуу жайлардын сайттарында, социалдык тармактарда жайгаштырылып, жана бардык каалоочуларга жеткиликтүү болот. Акыркы жаңылыкты дагы айта кетейин. Кошо бүгүн 20 августта 2020 жылдын 20 августунда номер 409 номери менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыкты. Бул токтомдун негизинде медициналык багыттагы кадрларды даярдоо боюнча атайын билим берүү гранттардан негизинде кабыл алуучу ошо кадрларга кабыл алуу планы көбөйтүлдү. Бул түшүнүктүү, эмне үчүн ушундай чечим кабыл алынганы бардыгыбызга түшүнүктүү. Мен бир аз эле кичине комментарий берип кетейин. Мисалы, дарылоо иши боюнча адистикке 70 орунга чейин жогорулады кабыл алуу планы. Медициналык профилактикалык иши боюнча 20-га. Бул кошумча гранттык орундар биздин республикабызга ошол медициналык багытындагы адистиктерди даярдоодо өзгөчө кайсы адистиктерге көңүл бурулат. Бул эпидемиолог, инфекционист, пульмонолог, вирусолог, реаниматолог. Эми көңүл буруп коюңуздар бул төмөнкү жадыбалга 2020 жылдын 22 августунан 27 августуна чейин 27 августтун 14:00-на чейин ушул кошумча орундарга талондорду каттоо болот, жүргүзүлөт. Ал эми 28 августта 29 августта 17:00-го чейин ошол ар бир абитуриент ошол окуу жайына мен кабыл алындым, бирок ошол жерге дагы окуйм деген өзүнүн каалоосун тастыкташ керек. Бул биздин сайтка кирип, билим берүү жана илим министрлигинин сайтына кирип, атайын ошо кошумча дагы маалымат менен таанышсаңыздар болот. Чоң рахмат. Рахмат, Надира Сынташевна. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые педагоги, дорогие дети. В первой четверти 2020-2021 года учебный процесс в школах Кыргызстана будет организован для первых классов в традиционной форме, а для всех остальных классов в дистанционном формате. В целях оказания содействия для работников сферы образования, педагогов, учащихся, родителей разработаны специальные инструкции. Министерством систематически проводятся вебинары для руководителей областных, районных, городских управлений образования, администраций школ, педагогов. При министерстве был создан экспертный совет, который разработал инструкции и рекомендации по обучению в дистанционной форме на период пандемии.
пандемии. Экспертный совет работал по 5 направлениям. Первая группа разработала инструкцию по оказанию методической и психологической поддержки родителям во время проведения обучения в дистанционной форме. Инструкции на кыргызском и русском языках направлены в регионы, размещены на сайте министерства, также будет опубликовано в газете «Кутбилим». Для оказания помощи родителям в каждой школе будет организована горячая линия и специальные службы поддержки. Вторая группа разработала инструкцию по организации учебного процесса в начальных классах, точнее в первых классах в реальном режиме и во вторых 11 классах в дистанционной форме. Данные инструкции, данные материалы также направлены во все регионы, размещены на сайте министерства и также будут опубликованы в газете «Кутбилим». Третья группа разработала инструкцию для педагогов по организации дистанционной формы обучения. На основании разработанных материалов с 5 по 25 августа 2020 года объявлен месячник «Санарип Мугалим», в рамках которого проводится обучение для всех педагогов. Мы на этом не намерены остановиться, мы планируем и сейчас готовимся оказывать методическую поддержку, консультативную поддержку в течение всего учебного года. Четвертая группа разработала материалы по использованию электронных и интернет-ресурсов. Эти материалы определены по каждому предмету и будут использованы во всех классах в ходе учебного процесса по дистанционной форме обучения. Эти ссылки, эти все интернет-ресурсы, эти электронные ресурсы тоже будут доступны для всех детей, родителей, педагогов на территории всей Кыргызской республики, и они тоже будут вам отправлены и размещены на нашем сайте. Пятая группа разработала материалы, необходимые в онлайн-школах, подготовлены рекомендации для учащихся, которые содержат конкретные советы для обучения в дистанционной форме и отправлены в регионы, размещены на сайте министерства. Министерство образования и науки Кыргызской республики провело первый вебинар, но эта работа будет продолжена систематически. Для методистов областных центров образования, районных и городских управлений образования по разработке календарно-тематических планов. На вебинаре были даны предложения и пояснения по разработке календарно-тематических планов по каждому предмету на основе утвержденных видеотем, по организации оптимальных методов дистанционного обучения в школах. Также было предложено учитывать телевизионные уроки при планировании каждого урока. Методисты смогли получить ответы у профильных специалистов министерства на свои вопросы по дистанционной форме обучения. Стоит отметить, что в рамках месячника «Цифровой учитель» Министерство образования и науки проводит различные мероприятия в сфере дошкольного, школьного и внешкольного образования. Такие мероприятия будут проводиться систематически. Министерство образования и науки Кыргызской республики информирует о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране августовская конференция работников образования пройдет в онлайн-режиме по теме «Цифровое образование. Новый этап развития страны». Проведение Дня знаний во всех общеобразовательных организациях республики, независимо от формы собственности, для первых классов в традиционном формате по гибкому графику. Как обычно мы привыкли, традиционной такой линейки не будет, так как традиционная линейка на традиционной линейке будет большое количество детей, поэтому мы, посоветовавшись со всеми практиками, со всеми экспертами, решили, что в каждом классе, каждый класс по гибкому расписанию придет в школу, познакомится со школой, будет проведена экскурсия по всей школе, знакомство с учителем, и будет проведен первый урок на тему «Мой любимый Кыргызстан». Проведение Дня знаний во всех общеобразовательных организациях республики, независимо от форм собственности, для 2-11 классов в дистанционной форме. Проведение обучения в первых классах в традиционной форме во всех общеобразовательных организациях республики, независимо от форм собственности, но с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и по специально разработанному расписанию и соблюдением условий специальных инструкций и рекомендаций.
Проведение обучения во всех 2 и 11 классах в дистанционной форме во всех общеобразовательных организациях республики, независимо от форм собственности. И немного информации по высшему образованию. По итогам проведенных 4 туров на грантовое обучение зачислено 5012 абитуриентов. По договору с оплатой 18 087. В целях подготовки к новому учебному году и учитывая эпидемиологическую ситуацию, в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, Министерством издан приказ об организации учебного процесса в высших и средних профессиональных учебных заведениях Кыргызской Республики в 2020-2021 учебном году, согласно которому принято решение организовать учебный процесс в онлайн-режиме. Во исполнение данного приказа при Министерстве был создан консультативный совет, целью которого является оказание методической помощи для профессорско-преподавательского состава вузов и СПУЗов, организации работы в удаленном режиме, для организации учебных занятий в дистанционном формате, а также мотивировать их на создание их собственных учебных видеоматериалов, лекций, практических занятий и других материалов. Организация для преподавателей курсов повышения квалификации по использованию дистанционных образовательных технологий. Организация обучающих вебинаров для профессорско-преподавательского состава. Осуществление ежедневного мониторинга и контроля учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Консультативным советом проведены обучающие онлайн-семинары для всего профессорско-преподавательского состава вузов. На данном этапе проводятся, начиная с 20 августа по 28 августа, вебинары для всех работников высших учебных заведений по навыкам работы с электронными платформами. Кроме того, при поддержке ведущих вузов организованы и проводятся вебинары с охватом всех преподавателей, всех типов учебных заведений, как центральных, так и региональных, как государственных, так и частных учебных заведений. Программа обучения будет направлена на повышение у преподавателей цифровой грамотности, развитие навыков использования различных интерактивных технологий в дистанционном образовании. Консультативным советом также разработаны 3 методических рекомендации на кыргызском и русском языках. Методическая рекомендация для администрации учебных заведений по решению организационных вопросов для реализации онлайн-обучения в онлайн-режиме. Рекомендации касаются правовых вопросов, финансовых аспектов, санитарно-гигиенических норм, обеспечения цифровой инфраструктуры, создания открытых ресурсов, доступа к ресурсам, повышения навыков преподавателей по использованию цифровых и образовательных технологий. Методическая рекомендация по повышению потенциала преподавателей, не только преподавателей, но и управленцев каждого вуза по организации онлайн-обучения для укрепления базовых знаний и методологии онлайн-обучения, развития навыков, разработки онлайн-курсов и задания организации эффективной работы со студентами, использование цифровых технологий, например, выбор оптимальной обучающей платформы с учетом специфики дисциплин, специализации, применение интерактивных технологий в дистанционном обучении. Методическая рекомендация по подготовке и ориентации студентов к учебному процессу в онлайн-режиме как полезный практический инструмент в онлайн-обучении для студентов. Студентам на простом и доступном языке будет дано понятие о дистанционном образовании, даны практические пошаговые инструкции по использованию обучающих платформ, по подготовке самостоятельной работы по использованию различных ресурсов образовательной организации. Данные методические рекомендации будут разосланы всем вузам, будут размещены на сайте Министерства и вузов, в соцсетях и будут доступны всем желающим. И очень важное дополнение. В соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 20 августа под номером 429 увеличен план приема на основе государственных образовательных грантов по медицинским специальностям на 2020-2021 учебный год с учетом потребностей медицинских кадров в условиях пандемии коронавируса. Данное решение принято во исполнение пункта 12 плана мероприятий по итогам встречи президента Кыргызской Республики Сооронбай Шариповича
Анатольевича Джейнбекова с лидерами и активистами волонтерских движений 21 июля 2020 года, на котором Министерству образования Кыргызской Республики было дано поручение предусмотреть дополнительные грантовые места на медицинские специальности эпидемиолог, инфекционист, вирусолог и реаниматолог. Срок исполнения был до 1 сентября 2020 года. План приема на грантовой основе по медицинским специальностям увеличен на 90 грантовых мест. Из них по специальности лечебное дело план приема 70 мест и по специальности медико-профилактическое дело 20 мест. Дополнительные грантовые места выделяются по указанным медицинским специальностям для последующего обучения выпускников по ординатуре по таким узким специализациям, как эпидемиолог, инфекционист, пульмонолог, вирусолог, реаниматолог. Для отбора и зачисления абитуриентов на дополнительно выделенные грантовые места будет объявлен дополнительный тур с 22 по 26 августа. С 22 по 27 августа до 14:00, уважаемые абитуриенты, это регистрация талонов. С 28 по 29 августа до 17:00, уважаемые абитуриенты, вы должны подтвердить желание быть зачисленными в тот вуз, в который вы подавали талоны. На нашем сайте, на сайте Министерства образования и науки вы можете еще ознакомиться дополнительно, и если есть какие-то вопросы, мы будем всегда рады ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировала заместитель министра образования и науки Джусупекова Надира Санташевна. Спасибо за внимание.